Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы Боснияда өтүүчү дүйнө чемпиондугуна катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашты. Сараево шаарында өтө турган мелдеште 6 мамлекеттен Кыргызстан, Иран, Гонконг, Малайзия жана Сингапурдан барган командалар күч сынашат. Кыргызстандын курамасы алгач Сингапурдун командасы менен оюнга чыгат. Күнүбүздүн маанилүү орчундуу кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында кечки жаңылыктар түрмөгү аны даярдаган жана алып барган мен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров кече 27 февралда Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров менен Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Замир Кары Ракиевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымдалгандай, муфтий мамлекет башчыга өлкө жарандарынын мусулмандыгын ыйык шаары Меккеге ажылык зыярат кылуу иштерин уюштуруунун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча быйылкы жылы Сауд Аравия королдугу Меккеге ажылыкка барууну каалаган кыргызстандык зыяратчылар үчүн 6110 квота бөлгөн. Коррупциянын алдын алуу, ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана каражаттардын максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөө максатында 2023 жылы ажылык сапарга даярдык көрүү боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Анын курамына мамлекеттик органдардын, анын ичинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирген. Президенттин демилгеси менен мугалимдерге кыргыз эл баатыры наамы берилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн жыйынында билдирди. Министрдин милдетин аткаруучу жыйындын жүрүшүндө билим берүүдөгү приоритеттүү багыттарды атады. Алар президенттин демилгеси менен 2 мугалимге кыргыз эл баатыры наамы берилет. Жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсүнө квартира, 5 негизги предмет боюнча жеңүүчү болгон жылдын мыкты мугалимдерине 1 миллион сомдон берилет. Жеңүүчү аталган 5 мугалим жыл бою Кыргызстанды кыдырып көрсөтмө сабактарды өтө алат. Президенттин демилгеси менен жакыр үй бүлөдөн чыккан таланттуу балдар үчүн Чолпон ата шаарында мектеп гимназия курулуп жатат. Ал жакынкы жылдарда ишке кирет. Каныбек Иманалиев президент тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо билим берүүгө болгон чоң ишеним, чечкиндүү кадам экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда орган кызматкерлери үй менен толук камсыз болот. Бул тууралуу Садыр Жапаров Бишкекте милиция, бажы жана прокуратура органдарынын айрым жетекчилерине жогорку наамдарды тапшыруу учурунда билдирген. Иш чарада президент алдыдагы 3 жылда бардык орган кызматкерлери үчүн ипотекалык үйлөр куруларын кабарлады. Быйыл жыл аягына чейин 15 миңдей батир курулуп бүтөт. Эмки жылы андан кийинки жылы дагы курулуп 50-60 миң адам батир менен камсыз болот, деди өлкө башчысы Садыр Жапаров. Туркияда магнитудасы 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жер силкинүү кече 27 февралда саат 12:04 чамасында Малатия провинциясынын Эшил-Юрот районунда болгон. Маалымдалгандай, кыйраган имараттар бар жана издөө куткаруу топторунун ишке киришкени айтылды. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жук Туркияда очогунда 7,5 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, андан көп өтпөй эле 7,5 балдан ашкан экинчи жер силкинүү орун алган. Анын кесепетинен 42.300 адам каза болгон, жаракат алгандардын саны 70 миңден ашуун. Ошол эле учурда 1,5 миллион адам үй жайсыз калып, 44.818 адам эвакуацияланган. Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын мүчөлөрү Болгарияда өтө турган Данколов Никола Петров эл аралык рейтингдик мелдешине катышат. Бул тууралуу спорт департаменти кабарлады. Мелдеш 2 марттан 6 март күндөрү Болгариянын Борбор шаары София шаарында өтмөкчү. Курама команданын тизмеси: Жоламан Шаршамбеков 60 кг, Амантур Исмаилов 67 кг, Акжол Махмудов 77 кг, Үзүр Жусупбеков 97 кг. Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү улук машыктыруучу Улукбек Карачолоков жана башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевдин жетекчилиги алдында мелдешке катышышмакчы. Кече 27 февралда Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Грек-Рим күрөшү боюнча Азия жана дүйнө чемпиону Акжол Махмудов жана анын машыктыруучусу Мейрембек Ахметов менен жолугушту. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы маалымдады. Кала башчы балбандын жана машыктыруучунун өлкөнүн, анын ичинде Ош шаарынын спортун өнүктүрүүгө кошкон салымын белгиледи. Грек-Рим күрөшү боюнча дүйнөлүк рейтингде 77 килограммга чейинки салмакта биринчи орунду ээлеген үчүн Акжол Махмудовго 250 миң сом жана машыктыруучусуна 50 миң сом сыйакы тапшырды.
Бишкек Кара Балта жолунун курулушу быйыл күзгө чейин толугу менен аяктайт. Бул тууралуу Унаа жана жолдор министринин орун басары Талантбек Солтобаев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Мындан 6 жыл мурун салына баштаган Бишкек Кара Балта жолунун биринчи бөлүгү 45 чакырымдан ашат. Учурда долбоордун экинчи бөлүгүндө курулуш иштери жүрүүдө. Курулушка жалпысынан $88 миллион акча бөлүнгөн. Унаа мамлекеттик мекемеси Бишкекте мындан ары дем алышсыз иштейт. Бул тууралуу аталган мекеменин маалыматында билдирилет. Мекеменин орду калаадагы бөлүмдөрү ишемби жана жекшемби күндөрү эртең мененки саат 8:30-тан кечки 17:30-га чейин иш алып барат деп айтылат маалыматта. Белгилегендей, буга чейин транспорт каражаттарын каттоого же кайра каттоого алууну каалаган жарандардын агымынын көптүгү себеп болгон. Күнүбүздүн маанилүү кабарлары мына ушулар болду. Ардактуу жалпы YouTube көрөрмандары, Ак Кеме YouTube каналына катталып, маалыматтардын жаңы толкунунда жаңы кабарлардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар жана коңгуроону басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.